Биринчи өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Алтын Капалова. Мен Борбор Азия университетинин кызматкери болом. Бүгүнкү иш-чара боюнча айтып кетсеңиз, кимдер чакырылган, эмне болуп атат, максаты кандай? Буну менен эмнени айтайын дедиңиздер? Эмне максатта ушундай бир жакшы иш-чара уюштурулуп атат? Бул биз турган жер тоо павильон көргөзмөсү. Бул көргөзмө өзү дүйнөлүк тоо форумунун алкагында өтүп жатат. Бул форумга дүйнө жүзүнүн баардыгынан адамдар келип атат. Бул көргөзмөнү кылган себебибиз Бишкектин тургундары же жалпы Кыргызстан тургундары дагы көргөзмөгө келип, ушу тоолуу аймактарда жашаган элдердин көйгөйлөрү менен, жетишкендиктери менен таанышып кетсин деген ойдо бул көргөзмөнү уюштурдук. Канча күн көргөзмө болот? Көргөзмө бүгүн, эртең, бирси күнү 3 күн болот. Бүгүн анан эртең саат кечки 7-ге чейин иштейт. Жумуштан кийин келип көрүп кетсе болот. Көрүүчүлөр саат 10-дон баштап иштейт. Анан бул көргөзмөдө кимдер катышып атат? Канча ишкана келген? Бул көргөзмөдө абдан көп уюмдар катышып атат. Кыргызстанда деги эле ошо тоолуу аймактарда өз ишин алып барган уюмдардын баары тең чакырылган. Бул жерде түрлүү тамак аш боюнча дагы, жапайы жаныбарларды сактоо боюнча дагы эң эле түрдүү. Андан тышкары ошо 2 чет өлкөлүк сүрөтчүнүн фото долбоорлору көрсөтүлгөн. Бирөөсү ошо локта кагазында Гималай деп аталат экен. Бул өзү Америкадан келген сүрөтчү экен. Америкадан келип, бирок көп саякаттап, ошо салттуу кагазга мындай компьютерден чыгарбастан өзү ошо сүрөттөрдү шилтографияга окшоштуруп бастырып чыгарган экен. Ошо жергиликтүү калктын катышуусу менен. Экинчиси ошо мөңгүлүү Швейцариядан келген сүрөтчү аял. Ал болсо ошо мөңгүлөрдүн эришин көтөрөт экен, ошол көйгөйдү. Ошондой 2 чоң долбоор. Андан тышкары биздин кол өнөрчү эжелер катышат көргөзмөгө. Республиканын аймагынан келишкен да? Жок, көбүнчө Бишкектин тургундары. Чоң рахмат.